Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурулуш Сатиева эжекебиздин номери. Эки тарап 3, 10 бөлүм. Алмаз Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө айран таң болду. Борбор шаар бүтүндөй бир чоң базарга айланган экен. Эми бул шаар Фрунзе эмес Бишкек болуп калган. Элдин баары эле соода менен алектенип калышыптыр. Чал кемпирлер, жаш балдар, аялдар, лөкүйгөн жапжаш эркектер деле бир нерсе сатып ар кайсы базарларда отурушат. Шаардын кайсы көчөлөрүнүн кайсы бурчу болбосун базарлар орун алыптыр. Чоң базарлар, кичине базарлар. Кайда болбосун жалаң соода жөнүндө кеп кылгандар. Деги соодадан башка жумуш кылгандар бар болду экен. Базар экономикасы деген ушул тура. Борбордун көчөлөрүн аралап, мурунку имараттардын көбү көңүл ачуучу жайларга, дүкөндөргө, ал түгүл кумар ойноочу жайларга айланганын көрдү Алмаз. Менин өлкөм деле түп тамырынан өзгөргөн турбайбы? Мен эми ушул жашоонун ыргагына кошулуп жашашым керек экен. Баары менчик колдорго өтүп, бизде деле байлык топтогондор аз эмес экен го. Бир чети бул жакшы. Мага иштегенге шарт түзүлөт экен. Кедейлерге, күзөтчүлөрдүн эмне кереги бар? Алар тапкан нандарын эч кимден коркпой эле жешет да. Ал эми байлар болсо жыйган дүнүйөсүн кайтарткысы келет. Алар биринен бири тартып алганга деле даяр. Ал түгүл бирин бири өлтүрүп салуудан деле кайра тартышпайт экен го. Алмаз Москвадагы байлардын согуштарын эстеди. Канча көк мээлер байлык үчүн жан берди. Эми жашоо ушул бойдон эле башаламан болуп кете береби? Мунун аягы эмне менен бүтөр экен? Жакшы деле эч нерсе болбойт го. Машинасын шашпай айдап, шаарды аралап ой жорутуп жүрдү. Адегенде токтой турган жай издеди. Купулуна толгудай мейманкананы таап, 2 кишилик бөлмөгө орношту. Жуунуп, бир аз жатып уктап алган соң, ала келген гезиттерди барактап, кеңсе кылганга ылайыктуу жай издеди. Эртең юстиция министрлигине барып, фирма ачууга керектүү кагаздарды дайындай башташ керек. Болушунча тезирээк башташым керек жумушумду деп ойлоду. Володя эртеси учуп келди Бишкекке. Степанов Алмазда дегенде эле жалгыз жибергиси келген эмес. Ошондуктан Володянын кошо барышын талап кылган. Алмаз Володя келгиче фирма ачууга эмне кагаздар керек болоорун аныктап алды. Андан кийин аэропортко жөнөдү. Володяны тосуп алып, экөө жашай турган мейманканага келишти. Мекенине кайткан адам, кандай анан иштер? Володя көнүмүшүнчө тамаша чала сурады. Жакшы, абдан жакшы. Бирок өз айылыма, тоолорума баргым келип атат. Ал жакты көрүп, анан өлүп калсам деле кайылмын. Алмаз жүрөгүн өйүп турган маселени айтпай кое алган жок. Элдер Парижди көргөн соң өлсөм арманым жок дейт экен. Парижди эмес, Венецияны. Деле көр муну менден акылдуу болуп кеткенин. Володя каткырып алды. Мага Венецияңдын да, Парижиңдин да кереги жок. Мен тоолорума баргым келип атат. Карындашымды, жээнимди, атамды, Калдар акемди, Молдогазы досумду көргүм келет. Алар менен бака шака түшүп, башымдан өткөндөрдүн баарын айтып бергим келет. Эх, досум, мен азыр үздүгү ачка болгон адамдын астына дүйүм тамакты коюп, бирок 2 колун байлап койгондой абалдамын. Алмаз көзүнө кылгыра түшкөн жашын сүрттү. Володя тамашасын токтотуп Алмазды карап калды. Досунун кусалыгын түшүнүп турган менен
азырынча эч айла кыла албаганына кейигендей. Аргасы жок бир топко унчукпай отуруп калды. Мен баарын түшүнүп атам Алмаз. Степанов ушуну сезген үчүн мени кошо жиберди го сен мени. Сен бир аз чыдашың керек. План боюнча сен адегенде фирманы ачышың керек. Анан бир аздан кийин Степанов турист болуп келет. Сен ошону коштоп барган жан сакчысы болуп барасың тоолоруна. Биз ушундай сүйлөшпөдүк беле. 90-уна чыдаган 9-уна чыдай эми. Досунун жүйөлүү сөзү Алмаздын козголуп калган делебесин токтотту. Алмаз үнсүз башын ийке отуруп калды. Ооба, чыдашым керек. Степанов жөн жерден план түзгөн жок го. Ал бизге караганда көптү көргөн акылдуу адам да. Володя туура айтат. Мынча чыдаган жаным дагы бир аз чыдайын. Болуптур досум, чыдайын. Чыдабаска аргам барбы? Алмаз досуна аргасыз карады. Мына эми оңолдуң. Кел, андан көрө азыр иш жөнүндө сүйлөшөлү. Ооба, иш жөнүндө сүйлөшөлү. Мен эртең юстиция жана ички иштер министрлигине барып, бир топ кагаздарды дайындашым керек. Сен болсоң бизге кеңсе издей берсең жакшы болот эле. Ишти болушунча тезирээк баштаганга аракет кылалы. Ооба, аның туура. Ишти тезирээк баштаганга аракет кылышыбыз керек. Бирок шашылып калдаңдап кетүү да туура эмес. Володя Алмаздын шашкалактап, ишти чаташтырып алуусун каалаган жок. Болуптур анда. Экөөбүз ишти эки багытта баштай берели. Мен кагаздар менен иштейин. Фирма менин атыма ачыла турган соң, ал жагын мен алып барганым оң. Сен болсо кеңсе иштерин уюштур. Кеңсе шаардын борборунда болушу зарыл. Имарат да заманбап болушу талап. Биз канчалык кымбат жалтыраган кеңсе ачсак, биздин алар акыбыз да ошончо кымбат болот. Алмаз, сенин ошончого каражатың жетеби? Жетиши керек. Эгерде жетпей калса, Степанов жардам берем деди го. Досуңдун жардамынын кереги жокпу сага? Володя, сенин жардамың мага абдан керек. Бирок каражат түрүндө эмес. Мага сен кеңсе ачып берсең, эң чоң жардам кылган болосуң. Каражат сенин өзүңө да жакында көп керек болот. Сенин үй бүлөң жакында көбөйөрүн унуткан жоксуңбу? Аны мен кантип унутайын? Күн санап жүрөм го. Эх, досум, болбой эле сен менден акылдуурааксың да. Болуптур эмесе, эртеңден калбай ишти баштайлы. Бирок ошентсе да, мен деле сага каражат жагынан жардам бере аларымды унутпа. Азыр болсо жакшылап эс алып алалы, деди кери бетине кыйшая жатып. Ооба, сен эс ала бер. Мен бир аз гезиттерди барактай турайын. Алмаз стол үстүндөгү гезиттерди колуна алды. Гезитти барактап отурган менен ою башкада болуп, гезитти кайра стол үстүнө ыргытып койду да ойлору менен алпурушуп отуруп калды. Эртеси эрте туруп даярданып алып, түз эле юстиция министрлигине жөнөдү. Ишти адегенде ошол жактан башташ керек экен. Ал жактан фирма ачууга эмнелерди даярдаш керек экенин тактап алып, ички иштер министрлигине жөнөдү. Эшик алдында отурган күзөтчү милиционерден өзүнө керектүү кабинетти сурап алды. Экинчи кабатка көтөрүлүп, Капаров Садыр Капарович деген жазуусу бар эшикти тапты. Эшик алдынан бир саам демин ичине алып, болгон эркин чогултту да жайбаракат эшикти ачты. Саламатсызбы, уруксат бекен? Саламатчылык, кириңиз. Төрдө отурган киши сылык жооп берди. Кеңсенин ичин бир көз ирмем менен баамдап койду Алмаз. Бул министрликтеги маанилүү кызматкерлердин бири экенин түшүндү. Эмне иш менен келдиңиз? Алмаз орун алып отурган соң сурады Садыр Капарович. Мен
күзөт фирмасын ачсамбы деген ой менен келдим. Алмаз көтөрө келген папкасынын ичинен тиешелүү кагаздарын алып чыгып, Садыр Капаровичтин алдына койду. Сиздин уруксаатыңыз керек экен. Абдан жакшы иш баштаган атыптырсыз. Азыркы заманга жараша мындай фирмалар керек. Албетте, мен буга каршы эмесмин. Бирок сиз мага дагы бир нече жерден маалымдамаларды чогултуп келишиңиз керек, деди Садыр Капарович. Жарайт, сиз мага кайдан кандай маалымдама керек экенин жазып берсеңиз, мен алып келейин баарын. Садыр Капарович стол үстүндөгү кагаздан алып, ага керектүүлөрүн жазып берди. Мына, ушуларды алып келсеңиз, анан сүйлөшөбүз. Алмаз кагазга бир сыйра көз жүгүрттү. Наркологда каттоодо турбагандыгы, мурда соттолбогондугу сыяктуу бир топ маалымдамалар керек экен. Дагы бир топ маалымдаманы таластан алыш керек экен. Ал жагынан Степановка кайрылыш керек деп ойлоп койду Алмаз. Садыр Капарович, ишти башкача жол менен тездетүүгө болобу? Алмаз тигинин сүйлөшөбүз дегенинен бир нерсе үмүт этип атабы деп ойлоду. Башкачабы? Садыр Капарович ойлонуп калды. Эгерде сиздин убактыңыз тар болсо, бул кагаздардын баарын мен кол алдындагы бирөөнө табыштап кое алам. Албетте, анын эмгегин төлөсөңүз. Андай болсо абдан жакшы болор эле. Сиз туура баамдадыңыз. Менин убактым абдан тар болуп атат. Анын үстүнө көп жылдан бери Москвада жашап жүрүп, мен Бишкектин эмнеси кайда экенин да жакшы билбейт экем. Мен ал кишинин эмгегин ашыгы менен төлөп берүүгө даярмын. Урушта туруш жок демекчи, мен ишти канчалык эрте баштасам, ошончо жакшы болот эле. Алмаз сүйүнүп кетти. Болуптур эмесе, сүйлөштүк. Садыр Капарович стол үстүнөн колун сунду. Алмаз кол алышты. Ошондо мен качан келишим керек? Атиги эмгек акыны азыр беришим керекпи? Баатыр, сиз абдан түшүнүктүү адам экенсиз. Албетте, алдын ала төлөсөңүз, ишиңиз эки эсе батчылат. Болуптур, канча беришим керек? Мен чынымды айтсам билбей турам канча дешти. Өзүңүздүн оюңузда канча болот? Садыр Капарович Алмаздын канчалык деңгээлде каржылуу экенин билгиси келди. Бул болобу? Алмаз стол үстүнө $100 койду. Садыр Капарович долларды тиктеп ойлонуп калды. Мунун каражаты жетиштүү эле неме го? Дагы сурасамбы? Же азырынча ушуну менен эле чектеле турсамбы? Менимче жетет болуш керек. Садыр Капарович этият боло турууну чечти. Анда мен эми качан келишим керек? 2 күндөн кийин келсеңиз болот. Болуптур анда. Абдан жакшы болду. Көрүшкөнчө саламатта туруңуз. Алмаз Садыр Капаровичке колун сунду. Сизге да ийгилик, жакшы барыңыз. Алмаз кеңседен чыга берерде стол үстүндөгү телефон шыңгырады. Садыр Капарович телефонду алып бирөө менен сууз учурашты да, эми сен Жайнакованын делосын мага алып кел, деп буйруду. Жайнакова дегенди укканда Алмаздын жүрөгү бир булкунуп алды. Бул кайсы Жайнакованы айтат? Арсар эмеспи дейги? Капыстан токтоп калганын өзү да сезген жок. Эсине келе калып, Садыр Капаровичти карап жылмайып, бир нерсе сурайын деп буйдалып калган адам өңдөндү. Кечиресиз, телефон номериңизди жазып алсам болобу? Болбой анан. Садыр Капарович кичинекей визитканы сунду. Рахмат, чоң рахмат. Алмаз чыгып кеткиче шашты. Машинасына отуруп ойго чөмүлдү. Кайсы Жайнакованы айтат? Эмнегедир жүрөгү ушуга таасир этип толкунданды. Арсарды айтып жатабы? Ой, мен эмне болуп атам дей. Арсар кайдан жүрүп, булар териштире турган ишке кабылат. Болгондо да министрлик териштиргендей, ал эмне террорист болуп кетиптирби? Жайнаковалар толуп атат го. Ушу мен өтө эле шекшил болуп кеттим окшойт.
Мынтип отурсам жакында өзгөлүкөмдөн коркуп баштайм го. Алмаз өзүн колго алып машинасын уталдырды. Ошентсе да жүрөгүнүн тереңиндеги шектенүү жоголуп кетпей далайга бушайман кылды. Эми мен Арсарды табышым керек. Ал күйөөсүнө кайра барбайт. Бирок ушунча жылдан бери балким башка күйөө таап алса керек. Менин тоо басып каза болгонумду ал деле укту да. Андай болсо, эми аны издөөнүн кажети барбы? Бар эмне анан? Мен ал эмне болгонун билбей туруп, өзүмдүн божомолдорум менен жыйынтык чыгарып койгонум болбосо. Эми аны издеп таап, эмне болгонун сөзсүз билишим керек. Эгерде ал башка бирөөнө турмушка чыккан болсо, аны жайына коюу керек. Эми да анын жашоосун бузууга менин акым жок. Балким ал жалгыз бой жүргөн болсочу. Анда кандай кылаарын ойлонуудан да коркута алмас. Эмнеси болсо да бара көрөрмүн. Фирманы ачып алган соң аны сөзсүз издейм деп ойлоду. Садыр Капарович Арсардын делосын кунт коюп окуду. Анан тергөөчүнүн тешеттиктеп бир саам ойлонуп калды. Эми иш мындай баатыр. Жайнакованын ишин түп тамырынан өзгөртүп жазышың керек. Күнөөнү тиги Сауырбектин өзүнө оодарыш керек. Түшүнүп атасыңбы? Анан бул ишти албетте сотко жеткирбеш керек. Сауырбекти каматып салгандан пайда жок. Бул болгону үй бүлөлүк чатак. Андан көрө биз аны кекиртектен алып, андан пайда көрүшүбүз керек. Ишти туура алып бара алсаң, эмгегиң үчүн кол акың чоң болот. Айтканыңыздай болсун, Садыр Капарович. Мен бул ишти алеки саатта оңдоп коем. Бирок тиги Сауырбекти кантип күнөөгө жыгам? Ой, ошого да мээң жетпейби? Аны өзү тийишкен, Жайнакабаны ошол абалга жеткирген. Жайнакаба өзүн кармай албай калган, же болбосо бычак кокустан тигинин чекесине тийип кетти деген сыяктууларды жазды. Ал эми адамды жан кашайган абалга жеткиргендиги үчүн да жоопко тарта турган статья бар да, туурабы? Бул иш сотко жетпеген соң фантазияңды бош кое берип, каалаганыңды жаза берсең болот. Негизгиси Сауырбек ошого ишенип корккудай болсун. Ал эр жүрөк деле эмес. Аны кокодон алып туруп болушунча көбүрөөк төлөтүшүбүз керек. Анан ал ошончо эле акылдуу деле неме эмес, баарын түшүнгүдөй. Садыр Капарович Сауырбекти эстегенде мурдун чүйрүдү. Тиги күбөнү кандай кылабыз? Күбөнүбү? Садыр Капарович ойлоно калды. Ал деле кокустан ошол дүкөнгө кире калган күбө да, туурабы? Ошондуктан анын бул иште эч кандай кызыкчылыгы жок. Биз чакыртпасак, ал бул ишти унутуп деле калышы мүмкүн. Чоочунун немелерге күбө болуп жүгүрүп жүрүүнүн кимге кереги бар дейсиң? Эгерде ал ошончо эле кызыгып кала турган болсо, эки тарап элдешип алышты дейсиң, түшүндүңбү? Мен түшүндүм баарын. Тергөөчү шашыла ордунан турду. Салматта туруңуз анда. Болуптур, бара бер. Эртең мен өзүм барам отделениеге. Садыр Капарович тергөөчүнү кете бер дегенсип башын чулгуду. Тергөөчү чыгып кеткенден кийин ойго чөмүлдү. Жайнакабадан канча сурасам? Тиги Сауырбек деген көк мээден канча сурасам? Ал итти жакшылап сыгыш керек. Ал эми Жайнакабаны кандай кылыш керек? Паспорту да жок экен го анын. Ага паспорт алып бериш керек экен. Акчаны болсо тигилер сурап атат дейм да. Ошондо канча сурашым керек андан? Же ага, жөн эле жардам берсемби? Ошондо мен аны өзүмө тарта аламбы? Көкүрөгүндөгү эңсөөсү жанын жай алдырбай, кайдан жайдан пайда боло калган жаңы сезим жүрөгүндө жылуулукту пайда кылды. Ушундай болоору 3 уктаса түшүнө кирбеген эле. Ушул жашында аял жактырып калам деп ойлоду беле деги. Балким бул жөн гана, убактылуу сезим болсочу. Кайран өмүр жоон белден ашып калганда,
Жашоонун таттуу рахатын кайрадан таткысы келди. Жаш айырмабыз да абдан чоң. Эми арсардыкка көндүрүү оңойго турбас. Болбос кыялды терметпей, андан көрө алчумдалуу эле тим болсомбу? Башын катырган суроого жооп таба албай, ою эски чүпүрөктөй экиге айрылып, далайга ойлонуп отурду Садыр Капарович. Алмаздын иши жакшы жүрүп атты. Тиешелүү кагаздарын толуктап, бир айдын ар жак бери жагында фирманы уюштурду. Володя тапкан кеңсени купулуна толгудай кылып жасалгалашты. Эми фирманын иши жөнүндө жарднамаларды бериш керек. Степанов менен иштеп жүрүп, далай тажрыйба алып калган Алмаз иштин көзүн бат эле таап кетти. Анын ийгиликтерине Степанов да кубанды. Жумуш менен канчалык алагды болгонуна карабай, айылына баргысы келген кусалыгы күч алып оюнан кетпейт. Степановду Кыргызстанга турист болуп тезирээк келүүсүн суранып атып көндүрдү. Анын келишин чыдамсыздык менен күтүп, ар кандай даярдыктарды көрүп, безеленип жүрдү. Акыры Алмаз күткөн күн да келди. Степановдун келиши Алмазга болуп көрбөгөндөй кубаныч алып келди. Анын алып учуп турган кебетесин көргөндө Степанов аргасыздан жылмайды. Мен сени жакшы түшүнүп турам, Алмаз. Бирок ошентсе да демиңди ичиңе ала тур. Экөөбүз дагы бир сыйра баардык майда чүйдөлөрдү сар эсеп салышыбыз керек. Кенедей жаңылыштык чоң маселелерди жаратып коёорун унутпашыбыз керек, деди Степанов. Ооба, сиз туура айтасыз. Алмаз өзүн колго алып, Степановдун маңдайындагы креслого отуруп калды. Алмаз, сен баягыда Туркияга барганыңдагыдай болуп, кебетеңди өзгөртүшүң керек. Чачыңды, сакал мурутуңду боет. Сен ал жерде кандай окуя болуп кетпесин, ооз ачпашың керек. Сени үнүңдөн да таанып коюшу мүмкүн, бирөө болбосо бирөө. Алар сенин жакындарың экенин унутпа. Анын үстүнө алардын кайбирлери сенин өлүмүңө алигиче ишенишпейт. Бул жагдайды да эстен чыгарбаш керек. Кыскасы, сен менин дудук жан сакчымсың. Мен болсом Петербургтан келген бизнесменмин. Степанов далайга иштин чоо жайын түшүндүрдү. Баардык жагдайларды эске алгандай болушту. Алмаз сырт келбетин ошол эле күнү толук өзгөрттү. Эртеси эртең менен эрте көл тарапка жол тартышты. Алмаз машинаны ойлуу айдап баратты. Степанов да аны сөз менен алагды кылгысы келбей унчукпай отурду. Көлдүн чети кылайып көрүнгөндө эле Алмаздын делебеси козголуп, көлгө бир чуңкуп алгысы келди. Егор Иванович, мен ушул жерден эле көлгө бир чуңкуп алайынчы? Алмаз Степановду жалдырай карады. Эмнеге сен эле бир чуңкушуң керек, а менчи? Степанов Алмазга жылмая карады. О, сиз да чуңкугуңуз келип атабы? Антпей анан, мен деле бул көлдү сенден кем эмес сагындым. Айда жээкти көздөй. Экөө көлгө чуркаган тейден киришип, чаалыгып калгыча сүзүштү. Степанов да оңой эмес экен. Алмаз экөө жарышка түшүп, далай жерге чейин чаба куруп барып келишти. Кантсе да Алмаз жаштыгына салды го, же намыстандыбы? Айтор кайра тартканда Степановдон алда канча озуп кетти. Сен мени уттум деп ойло. Экөөбүз дагы түшөбүз жарышка. Мен жөн гана сени аяп койдум, деди Степанов, күйүп калган демин баса албай, жээктиги кумга отура калып. А сиз чынында эле азамат экенсиз. Мен сизди ушунчалык чаба куралат деп ойлопмун. Бөрү карыса да бир койлук алы бар дечү элесилер да. Степанов чын жүрөгүнөн каткырып алды. О, сизге карылык кууса да жетпейт го. А мунуң абдан жакшы кошоматчылык болду, мага жакты. Койсоңузчу, мен кошомат кылбай элемин го. Алмаз бир аз териге түштү. Билем Алмаз, мунуң кошомат эмес экен. Бирок карылык баары бир өзүнүкүн алчудай экен.
Степанов оор үшкүрүп алды. А сиз алдырбаңыз да. Ошондой болсо гана. Балам, убагы келгенде түшүнөрсүң өзүң. Мен сендей кезимде дал ушинтип ойлочумун. Болуптур анда. Маанай чөктүрчү нерселерди алыс ыргытып жиберели да жолубузду улайлы. Степанов ордунан туруп күйүнүп кирди. Экөө сапарын улашты. Туулган жерине улам жакындаган сайын Алмаз канчалык карманганы менен толкундоосу тышынан эле сезилип турду. Алмаз, сен мынтип отурсаң, экөөбүздү жаңгак чаккандай эле чагып коюшат го. Кел, бир жерге отуруп алып бир аз дем алалы. Сен өзүңө кел. Сенин жүрөгүң көкүрөгүңдөн ыргып чукчудай болуп турат, деди Степанов. Егор Иванович, менин жакшы көргөн бир жерим бар тоо арасында. Ошол жерге барып эс алалыбы? Мейли, сен өзүңдүн толкундооңду токтотушуң керек. Алмаз айыл четинен эле тоого кетчү жолго бурду машинаны. Тааныш жолдо жол тандабас машина ойкуп кайкып, ал 2 саатта Алмаздын четине өскөн беттин кырына токтоду. Машина ушул жерде туруп турсун. Биз бир аз ылдыйлап барып келишибиз керек, деди Алмаз. Жарайт, өзүң жол көрсөт эмесе. Степанов машинадан жеңил секирип түштү. Алмаз четинди көздөй алып учуп баратты. Артта калып калган Степановго да көңүл бөлбөй, арышын кенен таштап, четинге батыраак жетүүгө ашыкты. Степанов да унчукпай Алмаздын артынан кете берди. Алмаз четинге жетип токтоп калды. Жүрөгү эркине баш ийбей, кабынан чыгып кетчүдөй дүкүлдөйт. Четиндин аман эсен телмирип турганын көргөндө энеси эсине түштү. Көзүнө тегерене түшкөн жашты сүртүп, акырын басып Четиндин жанына келди. Амансыңбы асылым? Мени күтүп аттың го. Мына, келдим мен акыры. Алмаз Четиндин кабыгын аярсылап, эми көкүрөгүн жарып чыккан көз жашын ээн кое берди. Аңгыча Степанов жете келди. Алмаздын буулугу ыйлап жатканын көрүп, анын көзүнө да жаш кылгырды. Капырай, мунун сагынычы жерге батпай кеткен го. Мейли, ыйлап алсынчы. Степанов үнүн чыгарбай, акырын дөңсөө жерге отуруп калды. Алмаз Четинди кучактап көпкө ыйлады. Энесине, туулган жерине, жакындарына болгон сагынычын ушул ыйы менен чыгарып алгандай болду. Бир убакта көкүрөгү жеңилдеп, баятан унчукпай карап отурган Степановго карады. Егор Иванович, кечирип коюңуз мени. Көзүнүн жашын тыйып, Степановдун жанына отурду. Анан Четин жөнүндөгү окуяны шашылбай айтып берди. Менин энем өз өмүрүн ушул Четинге берип кеткен го деп ойлойм. Ушул Четинге келгенде энеме болгон сагынычым арыла түшөт, деп бүтүрдү сөзүн Алмаз. Алмаз, эненин ыйыктыгын энеси жоктор гана билет болуш керек. Мен да энемден эрте ажырагам. Ошондуктан сени мен абдан жакшы түшүнүп турам. Эненин сүйүүсүнө, эненин мээримине тең келчү эч нерсе жок бул жашоодо. Бирок эми энеңдин көзү жок болгон соң, сен жашооңду энеңдин урматына татыктуу жашап өтүшүң керек. Бул жашоо өзү ашынган таш боор экен. Эч кимди аябай өз тегирменинде чайнайт. Ошол жашоонун тегирмен ташынан адамдык касиетин жоготпой жашап өткөн адам гана бул жашоону жашады деп эсептейм. Алмаз, башыңа кандай гана мүшкүл иш түшпөсүн, сен эч качан өз абийириңе каршы чыкпа. Энең сени тетиги көк асмандан карап турат. Энеңе татыктуу бол. Мен сени жакшы эле билип калгандай болдум. Көзүм тирүү кезинде сенден эч жардамымды аябайм. Сен эми бул ишти аягына чыгарышың керек. Балким ага сенин бүт өмүрүң сарпталар.
Сен бир кезде туура айттың. Мен душмандарымдан өч алуу үчүн эмес, мен өзүмдүн Акматов Алмаз экенимди далилдеш үчүн, өз мекенимди, өз жакындарымды кайтарып алыш үчүн күрөшөм дегенсиң. Сенин тагдырың өзгөчө тагдыр. Жашоо баардыгына эле мындай сыноону бере бербейт. Сенин жашооңдо мындай окуялар болбогондо, балким жашооң тузу жок тамактай болуп калмак. Ошондуктан башыңды бийик көтөр да тагдырыңа бетме-бет чык. Степанов жагымдуу коңур үнүн салмактуу чыгарып, Алмаздын көздөрүнө тике карады. Алмаздын толкундоосу басылып, көздөрүндө өзүнө болгон ишеним пайда болду. Рахмат сизге, Егор Иванович. Мына мунуң башка кеп. Анда эмесе жөнөйлү. Ооба, жөнөйлү. Алмаз ордунан туруп Степановго колун сунду. Степановдун колун бир көз ирмен маанилүү кысып, ошонусу менен өзүнүн күрөштү улантууга даяр экенин сездирди. Степанов да анын колун билинер билинбес кысып, ошонусу менен Алмазга болгон ишенимин билдирди. Бирок алардын баардык жагдайларды эске алып даярдандык дегендери куру бекер болуп калды. Калдар экенин конушуна жетишип, Алмаз менен Степанов машинадан түшөөрү менен мамында байланып турган тору айлананы жаңырта кош куруп алып, чылбырын үзө тургандай болуп туйлап жиберсе болобу? Бу кимиси болуп кетти дегенсип, эшик алдында колун серепчилеп карап турган Калдар аке өң далеттен кетти. Аке, кантет деги? Торуну урушумуш болгону менен жаныбардын бир нерсе сезип атканын жазбай баамдады. Өзүн болушунча токтоо кармап турган Алмаздын да жүрөгү кайрадан дүкүлдөй согуп, Степановду сырдуу карап койду. Степанов баарын түшүндү. Жылкы Алмазды жазгырбай тааныды. Жаныбарлар көзү менен эмес, көөдөнү менен көрөт деген уштура. Аңгыча үй түбүндө жаткан жолборс боп бете бир үрүп, түз эле Алмазды көздөй куйругун шыйпаңдата жөнөдү. Алмаздын бутуна илеши беркелеп, карлыктан тайтаңдап араң басып калган ит улам башын көтөрүп, мени эмнеге эркелетпей атасың дегенсип борсулдап коет. Алмаз итти буту менен ары тур дегенсип акырын итерип койду. Ит анысына көнгөн жок. Ого бетер сөйкөнүп, Алмаздын жалтыраган туфлисин жалап жиберди. Тору да туйлаганын күчөтүп, көзүнүн кыйыгы менен Алмазды алая карап, кош куругу таш жарып жулкунат. Келгиндерди карап турган Калдар аке маңдайындагы сары чачтуу, кара көз айнекчен адамдын Алмаз экенин түшүндү. Бу жаныбарлар Алмаздан башка бир да адамга мынча таасирленишпейт. Бирок Алмаз ушинтип эле бир күнү Таламандын тал түшүндө келип калат деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Тору мамыны тегерине жулкунуп, мени эмнеге карабайсың дегенсип ачуу кишенейт. Алмаздын айласы куруп калды. Ордуна казыктай каткан экөө эмне кылышаарын билбей калышты. Аларды жалдырап карап турган Калдар аке жүрөк тушун басып, үйдүн капшытында жаткан дөңгөчкө отура калды. Степанов баарын түшүндү. Карыя Алмазды тааныды. Ал Алмазды жулкулдата колунан сүйрөп барып, машинага отургузду да, машинаны чукул буруп, уңулдата кайра артка айдап жөнөдү. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй, Алмаз дендароо болуп отура берди. Далайдан кийин эсине келди. Егор Иванович, токтоңузчу, Калдар акем жаман болуп калды. Балким үйдө киши жок, деп бакырып жиберди. Степанов анысына көнгөн жок. Машинаны токтоосуз айдап кете берди. Качан гана машина чоң жолго чыкканда, көл жээгине кетчү бадал арасындагы жол менен жээкке келип токтоду. Алмаз, мен сага айттым эле го миң жолу. Бул жака келүү өтө опурталдуу деп. Степанов Алмазды карап, ачуусун токтото албай кыйкырып жиберди. Алмаз эмне дээрин билбей,
Степановду бир саам тиктеп калды да машинадан так секирип эшигин тарс жаап чыгып кетти. Үстүндөгү кийимдерин жуулмалап ыргытып жиберип күү менен көлгө кирип кетти. Эч нерсе ойлогусу келбей, күчүнүн болушунча сууну жиреп кете берди. Аны карап отурган Степанов кооптонуп машинадан чыкты. «Алмаз, токто!» деп кыйкырды. Алмаздын уга турган кейпи жок. Алыстап кете берди. Бул шайтан эмне болуп атат? Степановдун жүрөгү жамандыктын жышаанын сезди. Алда кийимдерин шаша чечип ыргытып, көлгө чуркап кирип, Алмаздын артынан сүзүп жөнөдү. Улам жээктен алыстаган сайын суу муздагыраак болуп, Степановдун чабак уруусу оордоп баратты. Алмаз болсо анын кыйкырганын эшитпей деле сүзүп бартат. Ушул тапта Степанов бир амал ойлой калды. «Жардамга, жардамга, чөгүп бартам, жардамга!» деп кыйкырды үнүнүн болушунча. Эч нерсени уккусу келбей сүзүп бараткан Алмаздын кулагына Степановдун кыйкырыгы шактей түштү. Ал артын бурулуп караса, Степанов чынында эле жан далбастап калыптыр. Алмаздын мээси чагылган тийгендей жарктай түштү. Чөгүп атабы? Артка бурулуп, болгон күчү менен Степановду көздөй чаба курду. Мындайда кайдан жайдандыр күчүнө күч кошулуп калчу. Заматта Степановго жете келди. Чөккөн адамды туурап жан далбастап аткан Степанов Алмаз жакындаганда чынын эле күчүн жоготуп, суудан чоң ууртап алып какап калган. «Менин ийнимди кармаңыз!» деп кыйкырды Алмаз. Степанов Алмазга жармашты. Жээкке чыккыча Алмаздын да ээси ооп калды. Бир топ жерге алыстап кеткен экен го. Степановду кумга чалкасынан жаткырып, өзү да демин басып алгыча анын жанына сулап жатып калды. Демдерин ичине алган соң экөө далайга дымырап жатышты. Оор сөз болоорун Алмаз жон териси менен сезди. Бир маалда Степанов ордунан туруп, кумда жаткан кийимдерин чогултуп, кийине баштады. «Алмаз, тур эми, кийинип ал. Суук тийип калышы мүмкүн», деди Степанов ооз учунан. Өзү кийинип бүтүп, кумга отурду. Алмаз да ордунан туруп кийинди. Кийинип бүтүп, аргасы түгөнгөн адамдай Степановдун жанына отуруп калды. «Алмаз, ашык сөздүн кереги деле жок го дейм. Эми кандай кылабыз?» Степанов сөздү көп ырбатпай, эми кандай кылыш керек экенин чечип алгысы келди. «Мен билбейм, Егор Иванович, эми кандай кылышты таптакыр түшүнбөйм». Алмаз оор үшкүрүп алды. «Эң биринчиден биз бул жерден кетишибиз керек го дейм. Болгондо да тезирээк кетишибиз керек. Дагы кандай биз билбей калган жагдайлар ачылып калаарын айтыш кыйын болуп калды». «Егор Иванович, эми кандай жагдайлар ачылган күндө да мен Калдар акеме кезикмейин кетпейм бул жерден». Алмаз кесе сүйлөдү. «Эмне дейсиң?» Степанов Алмазды биринчи көрүп аткансып таңыркай карады. «Калдар акем мени тааныды. Мен анын көзүнөн эле түшүндүм баарын. Эми мен ага кезигип, бардыгын түшүндүрүп айтып берип анан кетишим керек. Ал кишини ушундай абалда таштап коюп кетип калсам, тынч жашай албайм». Алмаз Степановду ынандыргысы келип, анын көзүнө тике карады. «Алмаз, сен бул оюңду кантип ишке ашырарыңды ойлодуңбу?» «Ойлодум. Мен билем ага кантип кезигишти». Алмаз ишенимдүү сүйлөдү. «Мен анын өзүнө гана кезигем. Калдар акем сыр сактаганды жакшы билет. Ал мени эч качан сатып кетпейт. Биз бүгүн кечинде ушул жерде болушубуз зарыл мага». «Болуптур. Сен айткандай болсун». Степанов Алмаздын сөзүнө ишенди. Чапкан сайын көз чыкмак беле. Бул эми баары бир Калдар акесине кезикмейин кетпейт бул жерден, деп ойлоду. «Рахмат, Егор Иванович. Менин жанагы кылыгымды кечириңиз». Алмаз башын жерге салып калды.
Эч нерсе эмес Алмаз. Сенин ордуңда мен болсом кандай болот элем ким билет. Мен сенин абалыңды түшүнүп турам. Бир гана өтүнөрүм, этият бол. Жашооң менен куруп калгыр. Жада калса туулуп өскөн жеримде этият болуп жүрүшүм керек болуп калды. Эмне үчүн менин тагдырым ушундай болуп калды? Өзүм да түк түшүнбөйм. Алмаз колдорун кычырата ушалап, ызасын ооздуктады. Алмаз, бир жагынан карасаң, бул жашоо эч нерсеге татыбаган жашоо. Бул жашоонун эч кандай мааниси жок. Себеби бизди акыр аягы жоголуп кетүү, биротоло жиксиз жоголуп кетүү гана күтөт. А бирок ошентсе да ар бир адам жашагысы келет. Болгондо да узак жашагысы келет. Демек, канетсе да бул жашоонун мааниси бар. Балким адамзаты бул жашоонун маани-маңызын али түшүнө элек. Жашоо улана берет. Сенин жериң, сенин элиң эч жака кетпейт. Болгону сен өзүң эркин адам болуп кайтып келишиң керек бул жерге. Мунун баарын сен экөөбүз далай жолу сүйлөшкөнбүз. Кайталай берүүнүн кажети жок. Андан көрө Калдар акеңе кантип кезгериңди ортого сал, кеңешели, деди Степанов. Калдар аке жүрөк туршун баскан тейден дем алуусу оордоп далайга отурду. Ооба, Алмаз экен. Жаныбар таанып койбодубу? О, Кудай, мунуңа да шүгүр. Кой, мен эмне болуп атам обу жок катындай болуп. Калдар аке өзүнө өзү дем берип, дем алуусун калыбына келтирип ордунан турду. Торунун жанына басып барып, аны көкүлүнөн сылады. Жаныбарым, сен да Алмазыңды унуткан эмескенсиң го. Тааныдыңбы Алмазды? Тору башын ийкегилеп, ээсинин суроосуна жооп берди. Сен ушундай акылдуу атсың да. Кудай Таалам сени адам кылып жаратканда, адамдын асылы болмок экенсиң. Алмазың чын эле тирүү тура. Келди го акыры. Карыя көзүнөн салаалап аккан жашын тыя албай, атты мойнунан кучактап, солкулдап турду. Тору ээсинин абалын түшүнүп, жагы менен анын бетин сылап сооротtu. Аңгыча аттын дүбүртү чыгып, буурул атты бууракандата чаап, Кубан жете келди. Ал кырдан дүрбү салып, болгон окуянын көргөн. Бул эмне болуп кетти деп сана аркап, койлорду кылды кимерип коюп үйгө чапкан. Аттан жеңил секирип түштү да: "Ата, тынччылыкпы, эмне болду? Тиги келген эмне машина экен?" деп бакылдады. "Тынччылык эле балам." Калдар аке көзүнүн жашын тыйып, уулун телмире карады. "Ата, эмнеге ыйлап атасыз? Кимдер экен алар?" "Балам, алар жөн эле жол издеген туристтер экен. Болгону анын бирөөсү Алмазга абдан окшош экен. Алмазды эстей калып ыйлап атам." Калдар аке калпымды көзүмдөн көрүп калбасын дегенсип, баласынын көзүн ала качты. "Ата, коюңуз чеми. Ый менен баары ордуна келе турган болсо, баары эле жоготконун ыйлап атып таап албайт беле. Жүрүңүз, үйгө кирип эс алыңызчы." Кубан атасын колдон алып үйгө киргизди. "Кап, Айгүлдү жаккага жибербей эле койсок болмок экен." Кубан камчысын илип атып кобуранды. "Койчу балам, ал жашта. Тынымсыз тоодо жүрө берсе тажап кетпейби? Жоңгой, жүрө турсун дагы. Айылда деле анын түйшүгү түмөн. Атасынын үйүн жакшылап ирээттеп койбосо, ал үй каралбай атып жаман болуп калыптыр. Эртең атасы келет ооруканадан. Аны жакшылап тосуп алсын." Калдар аке кобуранып төрдөгү көрпөгө кыйшайды. "Жанакы немелердин машинасы да бир шумдук машина экен го, алар кайсы жолду таппай жүрүшүптүр?" "Алар тиги сыртка кетчү жолду издеп жүрүшүптүр. Бирөөлөр туура эмес айтып коюшкан го." Ошондой бекен. "Ата, мен от жагып коюп койлорду айдап түшөйүн. Сиз жата бериңиз. Тамакты мен өзүм келип жасайм", деди Кубан мешке отту тантып. "Мейли балам, мен жата турайын, алым жок болуп турат." Калдар аке
комдоно үстүнө тонун тартып жапты. Жанагы жанындагысы ким болду экен? Же Алмазды бандиттер кармап алышканбы? Ал эмнеге Алмазды жуулкулдатып машинага салып кетип калды? Эгерде ал бандит болсо, Алмазды эмнеге бул жерге алып келди? Ойлору чырмалышып, кандайча көз илинип кеткенин өзү да сезбей калды Калдар аке. Ойгонсо, не бак күүгүм кирип, кубан койлорду айдап келип, тамагын жасап бүткөн экен. Ата, жакшы элесизби? Ооба балам, жакшы элемин. Уктап кеткен турбаймынбы? Ата, тамак ичиңиз. Жок балам, мен мазарга барып келейин, анан шашпай ичээрмин. Ата, мазарга бүгүн барбай эле койбойсузбу? Кеч болуп кетти го. Жок балам, барып келейин. Мазарым таарынбайбы? Тамакты келип ичээрмин. Калдар аке ордунан туруп, тонун ары ыргытып тышка чыкты. Мазар түбүндө өңүп жаткан Алмаздын ындыны өчө баштады. Калдар акем күн батаарда келчү эле дайыма. Эмнеге бүгүн келбей атат? Же бул адатын таштаганбы? Алмаз билгени, ал кандай гана күн болбосун, ушул мазарга күн батаарда сөзсүз келчү эле. Анын артынан эч ким келчү эмес. Калдар аке дайыма өзү жалгыз келип, ушул мазар түбүндө ойго чөмүлүп, ичиндеги сырын айтып, жакшы тилектерди сурап, сыйынып кете турган. Бүгүн эмнегедир кечикти. Балким карылы калдырып, бул адатын чын эле таштаган болсочу. Анда кайдан, кантип кезигем ага? Же балким ооруп калдыбы? Жана жүрөгүн басып отуруп калбады беле? Аны ооруканага алып кетишкен жок болду экен? Балким. Ал мени тааныганын талашсыз. Өлдү деп эсептеп жүргөн адамды тирүү көрүш акылга сыйбаган нерсе болсо керек. Эми кандай кылам? Аңгыча борсулдаган иттин үнү угулду. Алмаздын жүрөгү кабынан чыгып кете жаздады. Бул жолборс. Ит дайыма Калдар акенин артынан ээрчип келчү эмес беле? Эми дагы иштин баарын бузуп салбаса экен. Ай, кантет деги? Жолборс, сага эмне болду? Калдар аке кооптонуп мазар жакты карап калды. Бирөө жүрөбү? Же коен көрө калдыңбы? Ай, ушу Алмаз болуп жүрбөсүн деген ой мээсин жанып өттү. Жүрөгү алдан энин сезип, басыгы калдалаңдап калды. Кыя жол менен түшүп келе жаткан Калдар акени эми даана көрдү Алмаз. Жолборс майтаңдай куйругун шыйпаңдатып алдыга түштү. Эми жашынып жатуунун кажети жок. Алмаз өңгүгөн жеринен туруп, бирок этият болуп, акырын арчанын артына туруп калды. Жолборстун жоругунан баарын түшүндү Калдар аке. Кагылайын Алмастайым, келип калдыбы? Жүрөгү дүкүлдөп, буттары калтырап чыкты. Жолборс булт этип мазар кайыңдын жанында дүкүй өскөн арчанын артына кирип кетип, бирөөнү эркелегенсип каңшылап жиберди. Ооба, Алмаз, келген тура. Калдар аке арышын тездетип мазарга жете келди. Итти кучагына бекем кысып, эзишип көрүшүп аткан Алмаз Калдар акени көргөндө итти бошотуп, бир саам тил ооздон калып, карыяны тиктеп калды. Кагылайыным, келдиңби? Калдар аке биринчи эсине келди. Ата, Алмаздын оозуна башка сөз келген жок. Калдар акени бекем кучактап, анын жытын искеп, бети башынан өпкүлөп жиберди. Калдар аке да көзүнөн куюлган жашын тыя албай солкулда ыйлады. Алмаз да токтоно албай ыйлап жиберди. Ата, амансызбы деги? Алмаз Калдар акени кучагынан бошотуп, аны ийиндеринен кармап көзүнө карады. Анан кайра кучактап калды. Кагылайыным, мен билгем сенин тирүү экениңди. Бирок бүгүн келериңди билген эмесмин. Мен да билгем, сиз менин өлгөнүмө ишенбесиңизди. Балам, мага тиги койчу айткан сени тирүү деп.
мен сени күндө күтчүмүн келет деп. Ата, сиз менин тирүү экенимди билдиңиз беле? Алмаз Калдар акени таңыркай карап калды. Билгем балам, билгем. Мен тиги кеминдеги койчуга баргам. Ошол айткан мага сени тирүү деп. Ал мага көп нерсени айтып берген. Балам, бирок муну менден башка бир да жан билбейт. Баары сени өлгөн деп ойлошот. О, Кудайым, 1000 мертебе ыраазымын сага. Акыры баламды көрсөттүң мага. Калдар аке алакан жайып бата кылды. Балама өмүр бере көр, ишин оңдой көр. Сиз кеминге бардыңызбы? Тиги койчуну кантип таптыңыз? Сени шахта басып калып каза болду дегенде мен түк ишене албай койдум. Ошондо ошол жерди өз көзүм менен көрүп келейин дедим. Ал жерден ошол койчуга жолуктум. Ал мага боору орду, айтоор айтпайын деген сырын айтып берди мага. Сенин ал жерден аман эсен эле кеткениңди айтты. Бирок сени баш кесерлер издеп жүргөнүндү айтты. Ошондуктан мен ушул кезге чейин бир да жанга ооз ачкан жокмун. Акыры Кудай мага тилегимди берди. Сени аман көргөнүмө 1000 мертебе тоо. Тору сени таанып койбосо, мен сени таанымак эмесмин. Жаныбар сени унута элек тура. Ата, мен силерди кандай сагынганымды айтып бере албайм. Атам жакшы жүрөбү? Кубам менен Айгүл уулду болгонун уктум. Карындашымды өзүңөр бүлөө кылып алганыңарга мен жерге батпай кубандым. Алмаз, токточу, сен мунун баарын кайдан билесиң? Калдар аке Володяны эстей калды. Ата, менин досум Володя аялы менен келип кетпеди беле силерге? Аларды мен жибергем. Ошондой де. Эмнегедир ал досуң сенин өлгөнүңө чындап кайгырбагандай болуп сезилген мага. Бирок мен аны орус эмеспи, анын үстүнө аскерде чогуу болгон досунун эмнесине кайгырайын деп атса керек деп ойлогом. Көрсө, ал сенден келген тура. Ата, мен Володяны атайын жибергем. Акырын акыбалды иликтеп кел деп. Ал мага жаңылык кылып, менин өлгөнүмдү айтып келсе болобу? Мен болсом 6 жыл жашырынып жүрдүм. Түгүл атымды да өзгөртүүгө мажбур болдум. Балам, мен ошол койчудан уктум сенин окуяңды. Сен түрмөдөн өзүң качпаганыңды да уктум. Сен баардыгын туура кылгансың. Ал баш кесерлер сени кокустан таап алышса тирүү коюшмак эмес. Эми да сенин ачыкка чыгышыңа эрте го. Дагы да болсо этият бол, балам. Тиги Володя досуңду кантип таптың? Ата, мага Кудай жардам бердиби билбейм. Айтор менин ишим оңдой берди болуп, мен Москвага эч тоскоолсуз жеттим. Тиги койчу да мага чоң жардам кылган тура көрсө. Эгерде ал мени тоо басып калды деп айтпаганда, мени тиги баш кесерлер да, милициялар да издемек. Бирөө болбосо бирөө таап алат эле да. Ата, айта турган сөздөр абдан көп. Бирок мен шашылышым керек болуп атат. Мени жанагы жандап келген орус күтүп атат. Ал да абдан жакшы адам. Мага чоң жардам көрсөттү. Эгерде мен болжошкон убакта барбасам, ал мени издей баштайт. Алмаз Калдар акенин колун бекем кысып өтүндү. Ага кылайын, мен баарын түшүнөм. Сени аман көргөнүмө тобо. Менин да сага айта турган сөздөрүм көп, бирок убакыт тар. Менин да кубаны издеши мүмкүн. Ансыз да бүгүн кеч чыккан мазарга. Эми сен жөнүндө алар билүүгө али эрте го деп ойлойм. Алмастай, кагылайын, энеңдин арбагы колдосун сени. Ак менен кара жарышат, акка Кудай болушат деген эмеспи? Сенин ишиң ак болсо, акыры баарын жеңесиң. Эр жигиттин башына ушинтип түркүн сыноо түшөт. Чыдамдуу бол, кагылайын. Ата, рахмат акыл сөзүңүзгө. Мен азыр Борбордо болуп атам. Мына, ушул дарек менен келсеңиз, мени табасыз. Бирок менин атым азыр Аскар Акматов.
Менин алмаз экенимди азырынча эч ким билбеши керек. Мен кетейин эми. Кубан издеп чыкса көрүп калышы мүмкүн. Мен Кубанды да абдан сагындым. Бирок ага кезигүүгө азыр эрте. Ата, сизден башка эч ким билбей турган оңго мен жөнүндө атама да айтпаңыз. Жакшы туруңуз эми. Эбин таап шаарга келиңиз. Алмаз Калдар акесин бекем кыса кучактап, карыянын жашка жуулган бетинен өпкүлөп алып, шарт бурулуп, бадал аралап жүгүрүп кетти. Көпкө изилишип коштошуу экөөнө тең азап алып келээрин түшүндү. Калдар аке колунан алдырган немедей болуп туруп калды да, алаканындагы куш тилиндей кагазды бир карап алып чөнтөгүнө салды. Ушул тапта кырдан Кубандын аталап кыйкырган үнү угулду. Эки анжы болуп кеткен ойлорун чогулта албай кыйналып жүрдү Садыр Капарович. Убакыт өткөн сайын убайымы күч ала берди. Арсарды абакта көпкө кармоонун да кажети жок. Ага бир эсе боор ооруйт. Бир эсе ишти эртерээк же ары же бери кылышы керек. Эмнеси болсо да бара көрөйүнчү деп Арсар камалган бөлүмгө кайрадан келди. Арсарды алып келүүсүн талап кылып коюп, жүрөгү дүкүлдөй согуп, Арсарды сагынып калганын сезди. Тентектик кылып коюп, ошонусун жашырган окуучудай өзүн оңтойсуз сезип отурду. Ал отурган кеңсеге Арсарды алып киришкенде ордунан копшолуп алды. Арсар башын жерге салган тейден сууз учурашып, анын маңдайындагы отургучка отуруп калды. Жайнакова, Садыр Капаровичтин үнү каргылданып чыкты. Мени карачы. Арсар башын көтөрүп Садыр Капаровичти карады. Экөө бир саам тиктешип калышты. Арсардын көзү чагылгандын отундай Капаровичтин өзөгүн өрттөп бараткандай болду. Капырай, мунун көз карашы ушунча курч, мени тешип жиберет го деп ойлоп койду Садыр Капарович. Стол үстүндөгү кагаздарды карамыш болуп, Арсардан көзүн ала качты. Эмесе иш мындай, Жайнакова. Мен колумдан келгендин баарын жасадым. Сени бүгүн бошотушат. Кайра башын көтөрүп, Арсарды карады. Арсардын көзүндөгү от басаңдай түштү. Чын элеби? Ооба, чын эле бошотушат. Садыр Капарович Арсардын сүйүнүп кеткенине эрдемсиди. Тиги келе соо күйөөңдү экинчи ооз ачкыс кылдым. Ал эми сага жолобойт. Бирок сен бул жерден чыкканың үчүн бир аз коромжу болушуң керек. Рахмат сизге. Эгерде мен бул жерден чыгарым бышык болсо, мен коромжу болууга даярмын. Бирок менин колумдан келе турган каражат болсо. Эгерде менин колумдан келбей турганды сурасаңыз, мени андан көрө отургузуп эле коюңуз. Себеби мага жардам бере ала турган эч кимим жок. Атам менен бир туугандарым да мага жардам бере алышпайт. Өзүңүз көрүп атасыз го, заман эмне болуп аткан. Мына бул сумманы 3 күндүн ичинде таап беришиң керек. Өзүң түшүнөсүң го дейм. Бул ушул жердегилердин талабы. Мага болсо сенден сокур тыйындын кереги жок. Мен жердештеримден кантип акча алайын? Садыр Капарович Арсардын алдында алакандай кагазды түртүп койду. Арсар кагаздагы сумманы көрүп чочуп кетти. Анын ар бир кыймылын баамдап отурган Садыр Капарович аша чаап кеткенин түшүндү. Арсар стол үстүндөгү калемди алып, Капарович жазган сумманы чийип салып, башка сумманы жазды да акырын тигинин алдына жылдырып койду. Анан башын көтөрүп Садыр Капаровичти тешетиктеди. Болуптур. Мен буларга айтып көрөйүн сенин талабыңды. А сен азамат экенсиң, өжөрлүгүң жакты мага. Садыр Капарович Арсарды жылуу карап жылмайды. Ошонусу менен өзүнүн ичиндеги сезимин билдиргиси келдиби, өзү да түшүнгөн жок. Жашоо мени ошого үйрөтүп атат. Арсар аргасыз үшкүрүп алды. Арсар, мен эмне себептен сага ушунча жардам бергим келип атканын өзүм да түшүнгөн жерим жок. Бирок сенин ийилбес курч мүнөзүң мага жакты.
Чынымды айтсам, адегенде сени күйөөңдүн айткандарына ишенип, сен жөнүндө башкача ойдо болчумун. Эми болсо, мен сенин күйөөңдөн ренжип калдым. Ал сага татыктуу адам эмес. Садыр Капарович андан ары эмне дээрин билбей буйдалып калды. Мени түшүнгөнүңүзгө чоң рахмат. Мен эми эч качан күйөөмө кайтып барбайм. Кимибиздики туура экенин жашоо өзү көрсөтөр. Бирок мен аны көрөйүн деген көзүм жок. Угайын деген кулагым жок. Мен үчүн ал жок адам. Садыр Капарович, эгерде сиз мени ушул жерден сууруп чыксаңыз, мен сизге өмүр бою ыраазы болоор элем. Мага жардам бериңизчи. Арсар Садыр Капаровичти өтүнчтүү карады. Ал балдарын ойлоп, ушул жерден кандай болсо да чыгуунун амалын ойлоду. Садыр Капарович кудуреттүү адам болгонун түшүндү. Ошондуктан учурдан пайдаланып андан жардам сурады. Арсардын бул сөзү Садыр Капаровичке майдай жакты. Ал ичинен кымыңдап сүйүнүп, бирок анысын тышына чыгаргысы келбей, калп эле ойлонгон киши болуп калды. Болуптур Арсар, мен сага жардам берем. Мен тигилерди көндүрөм. Көнбөсө жетпегенин мен өзүм деле кошуп коем. Бирок мен сени бул жерден сууруп чыгам, деди далайдан кийин Садыр Капарович. Жок, мен үчүн коромжу болбоңуз. Мага андай жардамдын кереги жок. Арсар отурган ордунан тура калчудай болуп обдулуп алды. Арсар, отурчу бай болгур. Сени экөөбүз жердешпиз. Анын үстүнө бир иш менен канчадан бери байланып жүрөбүз. Деги менин үч уктасам түшүмө кирген эмес. Ушунча жылдан кийин ошондогу иштин катышуучулары кайрадан ушул борбор шаардан чырмалышып калабыз деп. Мындай окуя менин ишимде биринчи жолу болуп атат. Демек, бул жөн жерден эмес го дейм. Ошондуктан мен сага жардам берем. Мен сага сөз берем. Бүгүнтөн калбай сени бул жерден чыгарышат. Эч кабатыр болбогуну. Садыр Капарович болушунча ынанымдуу сүйлөгөнгө аракет кылды. Болуп туранда, эгерде тигилер сумманы азайтканга макул болушпаса, мен сизге карыз болоюн. Мен бул жерден чыксам иштейм да, сиздин короткон каражатыңызды кайтарып берем, деди Арсар безеленип. Арсар, менин каражатымды ойлоп кападар болбо. Мен ошончо эле жарды адам эмесмин. Эгерде сен мени чын жүрөгүңдөн сыйласаң, мен үчүн ошол эле жетиштүү болот. Сендей келинге жардам берүү мен үчүн чоң рахат болот билгиң келсе. Садыр Капарович өзүн кармана албай оюнун четин кылтыйтты. Бул ушунун баарын чын жүрөгүнөн айтып жатабы, же мунун башкача ойлору барбы деген кыязда Арсар Садыр Капаровичти сырдуу тиктеп калды. Бирок балдарын ойлогондо мунун оюнда эмне бар экенин мааниси жоготуп, ушул жерден эптеп чыгуу гана маанилүү болуп калды. Рахмат сизге. Мага кылган жакшылыктарыңызды Кудай өзү деле көрүп тургандыр. Мен сизден кеткен чыгымды толугу менен төлөп берем, деди Арсар ишенимдүү. Арсар, мен сага айттым го, мага карызды төлөйм деп шашылба. Балким карыз деле болбой каласың. Бул чоң шаарда жердештер бири-бирин колдоп жүрбөсө болбойт. Андан көрө мындан арыда эмне жардам керек болсо мага кайрылып тур. Мен сенден жардамымды аябайм. Сен өтө акылдуу, өткүр адам экенсиң. Мага ошонуң жакты. Садыр Капарович нымшып тердеп чыкты. Мени менен кабарлашып тур. Мындан кийин экөөбүз жердештер катары байланышыбызды үзбөй жүрөлү. Макулбу? Макул. Арсар аргасыз башын ийкеди. Анын аргасыз макул болуп атканын түшүндү Садыр Капарович. Анан да Арсардын кандайдыр бир маанилүү иши бардай сезилди. Бул боштондукка чыксам дегенде эки көзү төрт болуп турат. Дүкөндөгү соодасынан башка дагы бир иши бардай. Же муну күткөн адам барбы? Ичинде кызганыч пайда болуп, чын эле мунун сүйлөшүп жүргөнү бар болсочу деп ойлоду. Ушундай сулуу, акылдуу аял кантип ушул убакка чейин жалгыз жүрсүн? Дейинкиси бул жерде көпкө отурууну эч ким каалабайт го.
Ошентсе да мунун артынан акырын аңдытыш керек экен. Бул жерден чыккандан кийин эриге тийип кетсем эмне кылам? Болушу мүмкүн. Бул али жаш, турмуш куруп, бала бакыралуу болгусу келет да. Билишимде Сабырбек экөөнүн баласы болгон эмес. Садыр Гапарович, уруксат болсо мен бара берсемби? Арсар тигинин көпкө ойлонуп калганынан кооптонду. Садыр Гапарович оюнан бөлүнүп эсине келе түштү. Макул анда. Оокат кечеңди жыйыштыра бер. Бүгүн түштөн кийин чыгасың бул жерден, деди шашылып. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Мен бул жакшылыгыңызды экеселеп кайтарып берем, деди Арсар муңдуу жылмайып. Болуптур анда. Анан сени бошотушканда мен бул жерде болбой калышым мүмкүн. Мындан ары этияттап жүр. Бир маселелер чыгып калса мага түз кайрыл. Булардын сураганын мага алып келип бересиң, алдагы кагаздагы дарек менен. Бүрсүгүнү мага телефон чал. Садыр Гапарович Арсарга визиткасын берди да кароолду чакырды. Макул, жакшы туруңуз. Арсар кароолдун коштоосунда чыгып кетти. Алар чыгаары менен бөлмөгө тергөөчү кирди. Кел Баатыр, эмесе иш мындай. Жайнакованы бүгүн түштөн кийин бошотосуң. Бул ишке тиешелүү баардык кагаздарды мага алып келип бересиң. Ишти тараптар элдешкенине байланыштуу токтотосуң. Мына анын күйөөсүнүн доом жок деген арызы. Садыр Гапарович столго бир барак кагазды ыргытты. Жарайт, баардыгы сиз айткандай болот. Тергөөчү бөжөңдөп кол куушурду. Садыр Гапарович эми санаасы тынган адамдай жеңил үшкүрүп ордунан турду. Өзүнүн кызмат ордуна келери менен телефон чалып бирөөнү чакырды. Кеңсеге шыпылдай баскан кара көз айнекчен орто жаштагы адам келди. Баатыр, кел. Садыр Гапарович ордунан тура калып учурашты. Сак саламатта турасызбы? Болот, акырындап иштеп атабыз. Чакырып калдыңыз. Келген адам көз айнегин алып Капаровичти суроолуу карап калды. Бир арзыбаган иш бар, бирок өтө маанилүү. Айтсаңыз, аткарууга аракет кылалы. Бир аялдын артынан тымызын көзөмөл жүргүзүү керек болуп атат. Ал аялды бүгүн иликтөө абагынан чыгарышат. Мен саган дарегин сүрөтүн берем. Ким менен сүйлөшөт, кайда барат. Айтор, ал эмне кылса ошонун баары маанилүү. Садыр Гапарович түшүнүп атасыңбы деген кыязда карап калды. Ал эмне, ЦРУнун агенти эмес бекен деги? Келгин мыйгынан күлдү. Балким, андай болуп калышы да мүмкүн. Садыр Гапарович өзүнүн жеке кызыкчылыгын кантип жашыраарын билбей отурганда тиги өзү жооп таап берди. Балким ал аял эч ким эмес. Эмнеси болсо да бул ишти өтө купуя алып барыш керек. Ошондуктан сен этият болгон. Эң негизгиси ал аял өзү эч нерсени шекишпеш керек. Сен түшүнүп атасың го дейм. Ал бир нерсени шекишип калса, изин жашырып кетиши мүмкүн. Садыр Гапарович, эмнеге бул ишти коопсуздук комитети алып барбайт? Бул иш азырынча менин көзөмөлүмдө. Анан коопсуздук комитетине өткөрүш үчүн негиз керек да. Негиз азырынча жок. Балким бул жөн гана шектенүү болуп калышы да толук ыктымал. Шектенүүнүн чын бышыгына жетиш үчүн аны тымызын көзөмөлгө алыш керек. Бул иш өтө купуя экенин унутпа. Эгерде биз бир нерсе чукуп чыга алсак, экөөбүздү тең чоң алдыга жылуулар күтөт. Сенин коромжоңду азырынча мен өз чөнтөгүмдөн төлөп турам. Мына бул аванс. Садыр Гапарович стол үстүнө конверт коюп, тигинин астына акырын жылдырып койду. Садыр Гапарович, иш үчүн ушунча күйөсүз. Сиздин келечегиңиз абдан чоң болуш керек. Акчаны көргөндө тиги мактоосун аянган жок. Эл үчүн эмнени гана кылбайсың. Бул арзыбаган нерсе. Эмесе сүйлөштүкпү? Ооба, сүйлөштүк. Келгин стол үстүнөн колун сунду. Экөө кол кысышып, макулдашууну бекемдешти. Садыр Гапарович тигиге Арсар жөнүндөгү маалыматтар салынган дагы бир конверт берди.
Кечиресиз, менин убактым чектелүүбү? Албетте, болушунча тезирээк кыймылдаганга аракет кыл. Бирок шашылып кетип ишти бузуп алба. Эң негизгиси бул иште тыкандык керек. Биринчи мөөнөтүң 1 жума болсун, жарайбы? Жарайт, болуптур анда. Мен жөнөйүн, саламатта туруңуз. Жакшы бар. Эгерде шектүү бир нерсе билинип калса, дароо кабарла. Эми сага үйрөтүүнүн деле кажети жокко дейм. Жарайт, мен баарын түшүндүм. Келгин ордунан туруп, шарт бурулуп, чыгып кетти кеңседен. Анын артынан телмире караган Садыр Капарович далайга кыймылсыз отурду. Алмаз менен Степанов шаарга жеткенде түз эле кеңсеге келишти. Таң атайын деп калганына карабай, экөөнүн тең уйкусу качты. Экөө бирден чөйчөк кофе ичишти. Сөздү Степанов баштады. Алмаз, мен сага өз планымды айтайын. Туура көрсөң ошондой кылалы. Албетте, Игорь Иванович, мен сизди угуп атам. Айта бериңиз. Алмаз оңтойлуу отуруп угууга даярданды. Алмаз, ишти башынан башташ керек. Адегенде сен отурган түрмөнүн начальнигин табышыбыз керек. Балким ал дагы эле ошол жерде иштейт. Экинчиден, көк бөрүнү табышыбыз керек. Үчүнчүдөн, кавказдыкты табышыбыз керек. Анан бизге койчу, адил жана сени актап чыгарууга аракет кылгандар жардам бериши керек. Түрмөнүн начальнигине, көк бөрүгө, кавказдыкка тымызын жол таап жакындаш керек. Алар жөнүндө маалымат чогултуш керек. Бул көпкө созулуп кетиши мүмкүн. Бирок аракет кылсак убакытты утушубуз да мүмкүн. Эң негизгиси шашылып кетип ишти бузуп албашыбыз керек. Сенин тирүү экениңди эч бир жан Калдар акеңден башка билбеши керек азырынча. Мен сага бир адамды жиберем. Ал мындай иштерде капталын жеген неме, бирок ишеничтүү. Сен экөөбүз ал таап келген маалыматтарды иликтеп, ишти кандайча алып бараарыбызды мерчемдешибиз керек. Кандай дейсиң? Игорь Иванович, мен деле ушул сиз ойлогондой ойлогом. Мен сиздин оюңузга толугу менен кошулам. Мага жардам берүүгө бел байлаганыңызга рахмат. Туулган жеримди көрүп, Калдар акеме кезигип, мен сагынычым бир аз да болсо таркады. Калдар акем 60-тан ашпай абышка болуп калыптыр. Мен эми аларга кайтып барыш үчүн баардыгына даярмын. Алмаз ишенимдүү жооп берди. Алмаз, эмесе күрөшкө аттан. Мен даярмын. Алмаз азыр эле ордунан туруп жөнөчүдөй копшолуп алды. Бирок эмнегедир жүрөгүнүн тереңинде бир бүдөмүк нерсе турду. Анын ойлонуп калганын көргөн Степанов кабатырланды. Алмаз, сен бир нерседен күмөн санап атасыңбы? Жок, мен эч нерседен күмөн санаган жерим жок. Бирок баардыгы биз ойлогондой болобу, же тагдыр мени түшкө кирбегенде окуяларга дагы туш кылабы деп ойлоп отурам. Менин бул жашоо менен күрөшүм качан бүтөт деги. Балким баардыгына кол шилтеп, мына мен Акматов Алмазмын, билгениңерди кылгыла дегеним оң болобу. Алмаз, сен айткандай баардыгы биз ойлогондой болбойт албетте. Степанов болушунча салмактуу сүйлөгөнгө аракет кылды. Бирок сен ойлогондой кол куушуруп отуруп берүү акылга сыйбаган иш. Сени көпкө ойлонуп отурбай эле жок кылышат. Сенин ишиңдин артында кимдер турганын унутпа. Алар өз былыктарын жашырыш үчүн сени курмандыкка көз ирмебей чалышат. А сен болсоң бир туугандарыңа, атаңа, Калдар акеңе, дагы көптөгөн сен үчүн күйгөн адамдарга керексиң. Эми сен өзүң үчүн болбосо да, ошолор үчүн күрөшүшүң керек. Жүрөгүңдөгү күмөнүңдү алып сал, болбосо өзүңө оор болуп калат. Балким сенин жашооңдун маңызы ушул күрөштүр. Сен тоодо эч ким менен ишим жок, өзүмчө турмуш куруп жашай бергим келчү дегенсиң. А сен ойлодуң беле, ошол жашоодон да бир күн тажаарыңды. Бул да болсо тагдырың сен.
Демек биз адамдар болбой эле тагдырдын оюнчугу экенбиз го анда. Алмаз оор үшкүрүп алды. Балким ошондойдур. Балким биз болгону тагдырдын алдын ала даярдап койгон сценарий боюнча жашап атабыз. Ким билет? Ошентсе да адам деле акыл эске, күч кубатка ээ. Демек адам өз тагдырын өзгөртө алат. Тагдырды өзгөртүш үчүн эрктүү болуш керек. Кандай болгон күндө да эми сага артка чегинүүгө жол жок. Степанов өзүнө мүнөздүү чечкиндүүлүк менен басымдуу сүйлөдү. Экөө бир саам тиктешип калышты. Ооба, эми артка чегинүү болбойт. Мени кечириңиз. Кээде ушинтип бардыгына кол шилтеп салгым келет. Алмаз Степановдон көзүн ала качты. Түшүнөм. Андай сезим менде деле болот. Эмнеси болсо да бараткан жолуңдан кайтууга эми болбойт. Балким буга чейинки көргөндөрүң баланын оюну болуп калышы да мүмкүн. Алдыда бизди эмнелер күтүп атат белгисиз. Ошентсе да жолду баскан арбытат деген кеп бар бизде. Жолубузду улайлы Алмаз. Рахмат сизге, Егор Иванович. Дагы да болсо мени колдоп, мага жол көрсөтүп атасыз. Мен эми чындап эле даярмын, деди Алмаз Степановдун көзүнө тике карап. Степанов үнсүз башын ийкеп, Алмазга толугу менен ишенип аткандыгын көз карашы менен билдирди. Алдыда айгышкан күрөш күтүп атканын сезген Алмаз эми кандай күн болсо да туруштук берип, тагдырдын кандай тамашасы болбосун көтөрүп, ушул күрөштүн аягына чыгууга өзүнө өзү шерт берди. Ооба, баары эле мен ойлогондой боло бербейт го. Ушуга чейин мен 3 уктаса түшүмө кирбеген окуяларга туш болдум. Эми да болсо мени далай окуялар күтүп атат. Егор Иванович туура айтат. Жолумду улашым керек. Бул да болсо менин маңдайыма жазылган тагдырдыр, деп ойлоду Алмаз. Биринчи китептин аягы.